Muhamedкалый Дүйшекеевич, 2018-жылы бюджет толгон жок. 6 миллиард сомдон ашык акча түшкөн жок. Эмне үчүн толгон жок? Ким күнөөлүү болду? Кандай чара көрдүңүз? Эми деталдарына бери айтып берсинчи салык кызматынын. Жок, себеби эмне үчүн толгон жок? Негизги себептери. Жок, ошо себебин айтып берет азыр. Абдувахап Мамадрасулович, 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча мамлекеттик бюджеттин болжолдугу 80 миллиард 843 миллион болгон. Анын ордуна 79 миллиард 583 миллион сом суммасында салыктар чогултулган. Аткаруу 98,4% түзгөн, 1 миллиард 260 миллионго кем аткарылган. Бирок ошол эле убакта өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырганда 6 миллиард 122 миллион сомго же болбосо 8,3%га жогорулаган. Негизги аткарылбай калган салыктын түрлөрү боюнча токтолуп кетсем. Жок, түрүнүн кереги жок. Себебин айтыңызчы, эмне үчүн толгон жок? Эмне үчүн план толтурган жоксуңар? Биринчи себеби бул пайда салыгы боюнча 4 миллиард 888 миллион сомдун ордуна 4 миллиард 505 түшкөн, 92%га аткарылган. Бул жерде бизде 2017-ге салыштырганда 18-жылы 12 чарба субъектилер 407 миллионго пайда салыгын аз төлөгөн. Ошол эле убакта Кыргыз Республикасынын аймагында өндүрүлгөн товарлардан кошумча нарк салыгы боюнча бул НДС местный деп коет. Ошол эле ишканаларыбыз 18-жылы жалпы жөнүнөн 13 ишканадан 1 миллиард 833 миллион кошумча нарк салыгы. Түшүнүктүү, ал майдаланбай эле коюңчу. Таможняны толду, толбодубу? Таможнянын планы толду, толбодубу? Урматтуу Абдувахап Мамадрасулович, в прошлом году в соответствии с законом о республиканском бюджете на 2018 год первоначально был утвержден план по исполнению именно по поступлению таможенных платежей в размере 39,8 миллиарда сом. В конце года в соответствии с законом о республиканском бюджете уточненный план-прогноз составил 43,5 миллиарда сом. Да, мы можем говорить, что план в полном объеме не выполнен, но в то же время по сравнению с первоначально утвержденным планом мы 41,7 миллиарда сом. Бюджет бул мыйзам. Жогорку кеңеш кабыл алат. Значит, мыйзам аткарылган жок да. Muhamedкалый Дүйшекеевич, ким күнөө тартты ушун үчүн? Ким жоопкерчиликке тартылды мыйзам аткарбаган үчүн? Азыр эми райондор аралык Теңизбек Жүсүпбекович Абжапаров өзү айтып берет. Бир канча мамлекеттик жанагы райондун жетекчилери алмашылды. Бирок бу жерде объективдүү дагы болду да. Мисалы үчүн экономиканын ошол субъектилердин өзлөрүнүн жасап жаткан иштери, таап аткан пайдалары, төлөнүп аткан салыктарын эсептеп, баарын объективдүү карадык да. Ошон үчүн өкмөт тең мисалы үчүн айтып аткан жүйөлөрү мен ишендим, ынаным, жанагыдай аткарбаган кап келген. Биз эми өзгөртүү кийирип атканда абдан чоң кошконбуз да буларга. 5 миллиард, 6 миллиард сомдорду кошконбуз, база жок. Түшүнүктүү. Экинчи суроо. Ушул өкмөт мүчөлөрү менен дагы иштейсизби же кете тургандар бар арасында? Дагы болот. Эгер өкмөтүңүздүн отчетун жогорку кеңеш бекитип берсе, кийинки жылга ушулар баары иштейби же арасынан кете тургандар барбы? Анан иш жүзүндө ким кандай иштейт ошого жараша чечим болот. Бирок мен ойлойм түбөлүктө эч ким жок бул жерде. Сиз көрдүңүз да бирок бир жылда кимиси кандай иштеген? Эми аны азыр айтпай эле коеюн, ичимде бар. Анда мен айтып берейин. Мына президент саны ариптештирүү деп атат. Биз бир жыл мурун мыйзам долбоорун даярдадык. Өкмөт токтомун бир жылда берди. Анан кече экотехинспекция, Минсельхоз, ГАОз каршы чыгып атат. Биз жайытты бербейбиз дейт. Ошо оператор связынын антеннасын коюп, саны ариптештирүүнү тездеткени. Жайыттын кучакта отуресиң анда дүйнө өнүгө берсин. Бул эмне деген нерсе? Бул эмне деген деңгээл ушулардын? Мен аны эме билген жокмун. Мен сиздин чечимге кошулам. Жок, эми бул туура эмес, ушулар отура береби дальше ушинтипчи. Дүйнө өнүгүп атпайбы? Анан бизде элементарный сан ариптештүүнү кыла албасак, анан балдардын келечегине балта чабып атпайбызбы? Каяка барабыз? Интернет жок. Абдувахап Мамадрасулович, биз макулдук бергенбиз бул боюнча. Кече сиздин өкүлүңүз келип, биз комиссияда отуруп, мага жайыт керек жок деп каршы чыгып атпайбы?
Pремьер-министрдің тоқтамына сіздің өкіметтегі адамдар қарсы шығады. Бұл не деген нәрсе? Ушу аппарат сізге керек пе? Ушундай аппарат сізге, ушундай өкімет мүшелері. Саясат бирдиктүү кетиш керек да, баары түшүнүш керек. Туура. Анан буга окшогондорду айдаш керек чекеден баарынчы. Үчүнчү маселе. Мына сиз өзүңүз колдоп бердиңиз, ачык асман саясатын кабыл алдык. Бул өтө чоң нерсе болду. Биз 6 ай убакыт берилди. Эмне иштер кетип атат ушу боюнча? Азыр иштердин баары өзүбүздүн өкмөттүн ичинде боло турган саясат өзгөрүп атат. Июнь айына биз ойлойбуз чоң конференция өткөрөлү деп. Аны билесизби, билбейсизби? Өзүңүз да катышасыз деп ойлойм. Ошол саясатты кандай жүргүзөбүз, азыр балдар даярданып атат. Кубатбек Аличевич, мына сиз төрага болуп комиссия түзүлүптүр аэропорттор боюнча. Мен сунушту кагаз жүзүндө жөнөттүм сизге. Аэропортторду дүйнөдөгү эң алдыңкы топ 10 компанияга бериш керек башкарууга. Мына ошондо гана биздин ачык асман иштейт. Биздин азыркы аэропорттун жетекчилиги коррупцияны жок кыла алган жок, жок кыла албайт дагы, колунан келбейт дагы. Ошондо бизде чоң компаниялар келет. Оюңуз кандай ушуга? Мен да кошулам. Анда ушуну Башка компанияларды тартып, же ГЧП, же жанагындай чогулуп башкаруу боюнча жаңы технологияларды тартпасак, биздин азыркы аэропорттун өзүнүн финансылык акыбалы менен келип учуп конуп аткан авиакомпаниялардын бизге калып аткан салымы биздин аэропортту жанагындай эл аралык деңгээлге өнүктүрүүгө шарт түзбөйт. Ошон үчүн жанагыдай кылышыбыз керек, тартышыбыз керек. мына ошол тендерди Дүйнөлүк банкка же АБРге бериңиздер. Анткени биздин ичинде өткөн тендерлерди көрүп атабыз. Мына кече паспорт боюнча 257 миллион чыгым чыгып атат. Ошон үчүн мен сунуш берет элем ушуну. Кубатбек Аличевич, сиз иштеп атасыз да комиссия боюнча. Ушуну тездетсеңиз. Анткени 2 жолу отурум болду. Мен да бир барам деп иш сапарда болуп калдым. Бунун аркасынан түшсөк. Анткени ошол аэропорт иштеп кетсе буйруса, Ош Бишкек аэропорт, Кумтөрөгө караганда көбүрөөк салык берет бизге келечектечи. Кошуласыз да буга? Туура эле. Абдулкап Мамадрасулович, өзүңүз айтканда азыр комиссия 2 жолу отурум өткөрдү. Бизге 3 сунуш келди. 3 сунуштун оптималдуулугу сиз айткандай Дүйнөлүк банктын, анан кийин Азия өнүктүрүү банкында сунуштар түштү. Азыр комиссия иштеп атат. Депутаттардан да комиссияда бар, алар катышты. Сиз да сунуштуңузду берсеңиз карайбыз. Чындап эле алар бизге ошол бизге башкаруучу партнердүү таап берүү боюнча, оптималдуу иштерди жүргүзүү боюнча дүйнөлүк опыттар абдан жогору экен ошо компаниялардын. Азыр биз дагы жакын арада 3-отурумду кылып бир чечимге чыгабыз буюрса. Рахмат.